Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Мен азыр Борбор шаарыбыз Бишкек шаарындамын. Бул жерде бир үйдө конок болуп отурабыз. Бул жерге келгеним себеби бул жерде ушул баягы азыр болуп аткан бизде бийлик тараптан биздин активист жигиттерибизге, биздин саясатчыларга болуп аткан мыйзамсыз иш-аракеттерге каршы нааразы болгон инсандар ушул бүгүн атай Борборго келишкен экен. Ошол адамдар менен жолугуп, бул адамдардан алабал сурап келип отурган жерим азыр. Эмесе сөз өзүңүздөрдөн болсун, алар өзүңүздөрдү тааныштырып, неме максатта келип отурасыздар бул жака кенен кесир айта берсеңиздер болот. Урматтуу кыргызстандыктар, мен Оокат районуна келдим. Мен эмес бир канча жарандык активисттер. Келгенин себеби Мирлан Кураймов мыйзамсыз ошол бала камалып отурат. Ал Кыргызстанда эң биринчи активист бала. Аны кылган жакшылыгы кемпирабадты алып калган жигит ошол. Кегиле ушул баланы коргоп калалы, камалып кетпесин ушу бала. Men Kızılca şehirden geldim. Urayım Mevlana'da korgoş için, koruş için geldim. Aktaş için geldim. Ben kişilerinde okugamın. Kanday altı degen Lenin'de oldu dep. Men hazır aytam, kanday altı degen Mevlana'da oldu dep. Kırgız eline kerek balanı korgop kalaylı. Kegile. Soranam Kırgızlardan. Bardığınızlar kaydı gel bolmamızlar. Gelinizler. Korgoylu. Урматтуу мекендештер, мен бираз толуктоо киргизип кетейин ушул жерде. Бүгүн 25-февралда жанакы 1-май райондук соту чыгарган Мирлан Ураймовдун 2 айга баш коргоо чарасын биз апелляциялык арыз бергенбиз. Мыйзам боюнча ошол арыз бүгүн каралышы керек болчу. Бүгүн эң акыркы күнү болчу. Бул абалардын келип олтурганын себеби мына ушунда, ошол баягы бир аз болсо дагы мыйзамга моюн сунса керек, баягы сот бийлиги өз милдетин так аткарса керек. Кантсе да мыйзамды көзөмөлдөп турган орган ошолор болгондон кийин деп үмүт артып бүгүн келгени менен бүгүн ушундай бизге Бишкек шаардык соту ушундай маалымат берди. Мирлан Ураймовдун баш коргоо чарасы шаардык сот тарабынан биз берген апелляциялык арыздын негизинде 3 март күнү арадан 5-6 күндөн кийин эртең менен саат 9:30-да каралат деп койду. Бул эми баягы өзүмдү өзүм билем, өтүгүм төргүйлем деген бир мамиле да. Мыйзам боюнча бүгүн каралыш керек болсо 5-6 күн булар үчүн эчтеке эмес экен да. Кимдир бирөө 5-6 күн түрмөдө жата берет экен. Мындай ак эле жеринен. Буларга баары бир экен. Ушундай мамиле болуп атат. Мына ушуну азыр толуктоо үчүн сиздерге мындай маалымат бере кетким келди. Азыр бул жерде абалар бир аз эмоция менен сүйлөп атканын себеби ушул. Буга чейин сүйлөшүп отурганбыз абалар менен. Ушул баягы бүгүн адилеттүү бир чечим кабыл алат деп үмүт кылып келишсе, кулуп. Соттун бизге берген маалыматы ошол болду, сот болгон жок бүгүн. Мына ошондон бир аз азыр абалар эмоция менен сүйлөп аткан себеби ушундай деп түшүндүрө кетейин. Сөз кошосузбу? Men demekçiyim, makul kaydı göremez Kırgız elinden suranıp geterim şu mıydamsız kamal duran olanımızı kutkarı olayık. Şunu gelip koldap katışı versinler suranamız. Talap olayık. Чогуу адилеттүүлүктү чогуу биргеликте талап кылалы деген чакыруу жасап атасыз да. Biz kütüyoruz. Men de ошо сөздөрдү айтып кетким келет. Кайдыгер карабаңыздар. Баарыңыздар жакшы түшүнүп, аягына жетип анан ойлонуп келиңиздер. Бизге азыр жардам керек болуп турган. Көпчүлүк азыр биргеликте болушубуз керек, а? Көпчүлүк болушубуз керек да. Канча көп болсо ошончо.
чындыктын добушун туура чагылдырыш үчүн, Мен дагы ушул айтып кеткен сөздөргө кошулам. Ошо Мирлан иним, ошо сен үчүн тура ушул жерде сени ошо мыйзамсыз ушинтип эметкени ол жалган бирдекелер менен сен отурасың. Сенде айып жок. Сен тура ушул жерде каласың. Мирлан Кемпироват үчүн кандай турган болсо, биз дагы Мирлан үчүн ошондой турабыз деп койбойсузбу? Биз дагы ошо абаларыбыздын сөзгө кошулуп, Мирлан Нурайымовго боштондук деп Ноокат районунун Төлөстөн келип отурабыз. Кайдыгер эмес элдер келип биздин катарлар кошулгула катарга. Көбөйүшүп, адилеттүүлүктү талап кылабыз. Мирлан мырзаны бошотуп алайлы. Мен да şu агалардын сөздөрүгө кошулам. Мирлан Нурайымовго боштондук. Кадамжай районуна элин чакырып кетип элем. Бүгүн өзү негизи 25 күнү мыйзам чегинде соту болуш керек эле Мирлан Нурайымовдон. 3-мартка жылдырып коюшуптур, алар өз билемди кылышып. Сиздерден сураганыч, Кадамжай районунун эли Кайдыгер Карабай, Кемпироват Мирлан Нурайымов кандай адилеттүүлүк менен Өзбекстанга кетип жаткан жерден чоң салым кошуп алып калган Мирлан Нурайымовго медал эмес орден берилиш керек эле. Тилекке каршы бул Мирлан Нурайымов камакта. Мирлан Нурайымов адилеттүүлүктү окутуп койчу бала эле да. Бул бийликтегилергечи. Ошо кыскача сөзүм. Негизи Мирландын айыбы ушул баягы чындык, мыйзамдуулук жолун, чындыктын жолун, адилеттүүлүк жолун көрсөтүп, бийликтен ошону талап кылып, элге кыянат кылба, жерге кыянат кылба деген бул ошол Мирландын айыбы болуп калды азыр бүгүнкү күндө. Кошумчалайсызбы? Мен дагы мындай ойдо түшүнүктөмүн да. Ошол чындыкты сүйлөп, элим, жерим деп күйгөн жигит деп мен өзүмдүн вижданым кайнап, Ноокат районунун Төлөс айыл өкмөтүнөн келип, бүгүн 25-де шуну соту болот экен, жалгыз усумда салымды кошуп кетейин деген ой пикир менен келсем, 3-мартка жылдырып коюшуптур. Бирок эми 3-мартка жылдырып койсо дагы 4 күн 5 күн аралыгында бар экен. Мен күтөмүн. Ошол эмди азбы көппү салымды кошомун. Талап кыламын да. Башка угуп аткан жарандар эгер чындыкты ким сүйгөн болсо 3-мартка баарыңыздарды чакырам, келип катышып бериңиздер. Чындыкты чогуу талап кылалы. Эң туура. Кимде сөз бар? Ошо мен жалпы Кадамжай районунун эле эмес, бүтүндөй Кыргызстан. Неге именно Кадамжайды чакырып атасың? Ошону түшүндүрүп койчу. Кадамжайды чакырып аткан себеби Кадамжайдан Сен өзүң. Мен өзүм Кадамжайдан болом. Негизинен Кадамжай районунан баатырлар келип чыккан, Кадамжай районунун элдериге өтүп кеткен баатырларга Бир эмес 3 хан чыгарган, 3 падыша чыгарган район, а? Район, Кадамжай району. Акыргысы Абсамат Масалиев болот. Ошого Кайдыгер Карабай келиңиздер, коркпоңуздар. Бул акыйкаттык жолдо адам президенттен баштап жөнөкөй жаранга чейин өз эркини айтууга укуктуу, милдеттүү. Урматтуу мекендештер, бул Мирлан мырзанын боштондугун талап кылып келген эл бул эле эмес, азыр бул үйгө ушунча келген коноктор жайгашкан. Дагы бүгүн көптөгөн адамдар келген. Буюрса бул сан көбөйөт, себеби мен ойлойм Кыргызстанда ак менен караны ажырата билген, ак менен караны ажыратып айырмасын билип, адилеттүүлүк кайсылдагы, адилетсиздик кайсыл болуп атат, ким эмне иш кылып атат, мунун айырмасына жете билген кемеңгер элибиздин катмары көп. Бул буюрса дагы бул тизме көбөйөрмөкчү. Кабар жокторго ушул чакырууну жасап кетебиз. Чакырук таштап кетебиз. 6-чы чакырылыштын депутаттары айтмакчы. Чакырук таштайбыз. Келип адилеттүүлүк үчүн, акыйкат үчүн кайдыгер болбой келип ушул жерде күнөөсүз адам бейкүнөө жерден камалып кетишинен сактап,
биргеликте ошол нерсеге каршы туралы баарыңыздарды мен да чакырам. Алар сиздерге келгениңиздерге чоң рахмат. Эми кандай кылабыз? Сотту дерлик 6 күнгө артка жылдырып койду. Эми барып кайра келебизби же кандай кылабыз? Күтөбүз, отурабыз. Кetiş çok. Talap kılavuz, kütüyoruz. Сурайбыз. Бийликтерден. Ошол эми барып келели ороп жолдо жүрөбүз. Күтүп турабыз энди башка илажыбыз да жок. Биз раз чындык деп келдикпи, чындык деп турабыз. Кудай кааласа. Адилеттүүлүк орномоюнча демек кайтпайсыздар. Кудай кааласа. Бизди тургандар моякта айтып атат, кайтпагыла биз барабыз деп. Тескерисинче аяктан дагы келишет. Ооба, келишет. Биз чындыкты талап кылабыз. Чоң рахмат. Алар сиздерге кошумча сөз сүйлөй тургандар барбы? Азыр бул түз эфир. Калашыбызча сүйлөсөк болот, ичтеги ойлорду болсо. Ошол чындык үчүн күрөшөбүз. Ооба. Дайым күрөшүп келгенбиз, дагы деле күрөшө беребиз. Бизге бийлик керек эмес, бизге чындык керек. Акыйкат керек бизге. Айдар Касьянов азыр сиздер кайсыл жердесиздер дейт. Биз азыр Бишкек шаарындабыз, эми баягы дарегибизди так айтпай эле коеюн. Борбор калаадабыз. Эң негизгиси ушул. Дагы башка ушундай конок үйлөрдө бар. Кудайга шүгүр келгендер келишип атат. Жүргүзүп аткан саясатына мондай чабал же болбосо бир сөз менен айтканда арам саясатына каршы болгондор, наразы болгондор келип атат. Бирок максат ошол. Бирөө эле бизде бийликти алмаштыруу же кетсин, башка деп биз эч кандай урааны таштабайбыз. Биз болгону адилеттүүлүктү гана талап кылабыз. Мыйзамдуулукту талап кылабыз. Буга чейин эмнени талап кылып келген болсок, ошол нерседен тайбайбыз, ошону гана талап кылабыз. Негизги биздин чакырык ошол бойдон эле калат. Бул жерде келген абалардын дагы ойлорун өзүңүздөр уктуңуздар, эмне максатта келген. Анан азыр фейктер, мол эфир бүткөндөн кийин фейктер кирет. Адаттагыдай эле. Анан кирип турган канчадан төлөп берди, канчадан иштеп атасыңар деп сөзсүз неме баягындай суроолор берилет да, ошого айтып койсоңуз, аба сиз канчага келдиңиз? Кандай бул фейк деген bir берекеттер чыкты. Биз патриоттар ушул жигитти сыйлап, Кемпироват Өзбекстанга өтө турган мезгилде кармап калгандыгы үчүн ушу баланы сыйлап өз жумушумду таштап келдим. Келе тургандар эми чындыкка бир тике карап коелучу. Мен да ошо сөзгө кошулам. Ким боғла, адам боғлачы, чындыкты талаш кылачы. Шону суранам. Сиздер канчаны алдыңыздар? Канчадан алып келдиңиздер? Биз өзүбүз чын жүрөктөн келдик ошол. Мирлан, ол сен үчүн турабыз. Бир ай болсо да отурабыз бир жерде. Сен да адамдар Çadırlar bütün kılıçlarının müçeleri şu çındık için demek için hiç kaçan pulsul koldan bay özlerin ayağымен basıp kızmak kıldılar. Урматтуу мекендештер, Мирлан Ураимов дегенде эле туура өтө Кыргызстанда мындай таанымал бир блогер эмес, ал кандайдыр бир жарандык активист эмес, бирок таанымал болууга эч качан аракет кылбаганы менен Кыргызстанда болуп көрбөгөндөй чоң жоготуулар болуу коркунучу жаралган учурда мына ушул жигит дайым чыгып, ушул жигит көп нерселерди Кыргызстандын пайдасына, элдин пайдасына, жердин пайдасына алып калып, бийликке болобу, башкага болобу каршы чыгып жүрүп, баягы мыйзам жолун чегинде өзүнүн жарандык укугунан пайдалануу менен, мисалы ошол чоң иштеринин бири Кемпироват суу сактагычы болгондо 5731 гектар жерди Өзбекстанга өтүп кетип аткан жеринен каршы чыгып, ошол элди алып чыгып, ошол нерсени Өзбекстанга бербей калган, бул бир иши, бир гана иши. Андан башка, мисалы кече жакында эле өзүңүздөр көрдүңүздөр, баягы Ысык көл мейманканасы ушул Борбор шаарыбыздагы талкаланып атканда дагы мына ушул нерсеге бийликке ачыкча каршы чыгып, баягы
союз мезгилинден бизге мындай мурас болуп калган колго бир ажайып өзгөчө бир курулма, эсептелүү курулмалардын бири бул. Ошол нерсени өзгөчө бир архитекторлордун өтө баягы уста, чебер архитекторлордун эмеси менен курулган бир имаратты талкалап бузуп жоготушуп атканда ошого каршы чыгып жүргөнүн билесиздер. Мындан башка дагы бир канча иштер бар. Негизи Мирланды адилеттүү бийлик болсо, Мирлан дайыма булардын жасаган туура эмес ишин ал тууралап турду да. Эч кандай саясаты жок эле, башкасы жок эле. Биздин бийлик башчылары бийликке келип алып, жаңылышып, туура эмес нерселерди берип баштаганда, же болбосо Тажикстан менен баягы чыр чыгып, Лейле келин башына аябай чоң жоготуу келип, ошол чек ара немеси болгондо, ошондо дагы барып өзүнүн баягы гуманитардык жардам чогултуп, аны жеткирүүдө, башка кылууда аябай чоң эмгектери бар. Анан жакшыны жакшы деп айтыш керек. Үйрөнүшүбүз керек. Акты ак деп айтпасак, бүгүн күндө кыргыз эли, караны кара деп айтпасак, анда биздин өсөр келечегибиз болбойт. Биз жок болчу эл болуп калабыз. Биз кайдыгер, биз уктап аткан, биз маңкурт эл болуп калабыз. Андай элдин келечеги болбойт. Эгер мамлекет сакталып калсын десек, биздин мамлекет дагы башка өнүккөн өлкөлөргө окшоп өнүгүүсүн кааласак, могул Украинадагы тагдыр биздин мамлекеттин башына келип калбасын десек, анда биз өзүбүздүн адамдык вазифабызды аткарып, акты ак, караны кара деп айтып туралы. Биз малдан ошону менен айырмаланабыз. Ошонубуз менен айырмаланабыз. Бул бизге милдет болуп берилген Алла Тааладан. Биз дайым өз позициябызды билдирип турушубуз керек. Ошон үчүн бизге аң сезим берилген. Ошон үчүн биз ой жүгүртө алабыз. Ошон үчүн биз адамбыз да. Ошон үчүн адамбыз. Бул мамлекет бизге мурас кылып берилген. Мурас. Муну биз сактоого ар бирибиз милдеттүүбүз. Мен көп адамдар менен сүйлөшөм, өтө кайдыгерлер көп биздин мамлекетте. Бирок ошол кайдыгерлик жоголууга алып барат сөзсүз. Мына украиналыктар кайдыгер болуп жүрүп эмне болушту акыры? Бүгүнкү таба эмес бул, тооба. Бирок сабак алышыбыз керек ушуга окшогон нерселерден. Сабак алышыбыз керек сөзсүз. Анан Мирлан Ураимовдун акырында ушул дагы бир көтөрүп аткан маселелердин бири ушул болчу, могул баягы ошол жаздагы чек арадагы чыр-чатактан кийин кол коюлган 39 протокол 1 майда 2021. Туура эмес экени Орх анклавына жол берилишине дагы каршы болуп, себеби баягы биз ошол кемпирабадты алып калууда иштеп жүргөндө кыргыз жер сууларын коргоо кыймылы деп түзгөнбүз. Ошол кыймыл түздөн түз ошол жерди коргогонго коргоп чыгабыз. Бул протоколду эч качан мындай ишке ашырбайбыз. Буну жокко чыгарууну талап кылабыз сөзсүз деп ошол иш аракеттер башталганда монтип бийлик Мирлан Ураимовду жок эле жерден камап олтурат. Түшүнүп түшүнбөй камалыш керек дегендей, мындай дегенден мурда ойлонуш керек. Мирлан Ураимов бир күн дагы мамлекеттик кызматта иштеген эмес. Иш дагы эч кимден суранган эмес. Сунуштаганда дагы дайым баягы четке кагып кабыл албай, ошол өз эркинче, өзүнүн колунан келишинче эл жер үчүн кызмат кылып өтүүнү эңсеп жүргөн ушул көптөгөн активист жигиттерибиздин бири болчу. Эң алдыңкы саптагы жигиттердин бири болчу. Ошону туура түшүнүшүбүз керек. Бул мактоо эмес, бул чындык. Чындыкты айтышыбыз керек. Өзү кесиби юрист болгон үчүн андай баягы мен көп эле айтып келип атам. Баягындай комментарийлерди жазыш бул анын немесине, табиятына таандык көрүнүш эмес. Эгер чынында жазганда деле ошол комментарийни ал эч кандай бир талкууга, баягы бурный обсужденияга же башкага ээ болгон эмес, ал эч ким көргөн эмес ал. Ал эч ким көрбөгөн комментарий үчүн бирөөнү камап коюш өзү туура эмес, мыйзамсыз. Бирок ошого карабай бардык мыйзамды тебелеп тепсеп, бүгүнкү бийлик, сот бийлиги өзгөчө бир айга жакындап калды. Мирлан Ураимовду камап олтурушат. Албетте мен бул жерге келип отурган коноктордун
баягы талап кылып аткан каалоолорун туура түшүнөм. Мен өзүм дагы колдойм ушул нерсени. Мен дагы ушул агаларыман ашсам ашаттырмын, кем калышпайм, ушул позициядамын. Кандай жол менен болбосун биз талап кылабыз. Мына абаларым дагы азыр өтө бекем айтышты. Биз эч жака кетпейбиз, тарабайбыз, ушул жерде болобуз. Мирлан Ураимов чыгат. Мына ошондо гана биз эсептейбиз, бул бийликте элди башкарып отурушка акысы бар. Бир аз болсо дагы адилеттүүлүгү бар деп эсептейбиз. Эгер Мирланды чыгарбаса, биз эсептебейбиз. Булар эч кандай бийлик башында отурганга булардын укугу жок. Себеби эч кандай булар мыйзамды сыйлабайт, булар элди сыйлабайт. Кыскасы ушул чечимге келебиз. Биз анда кийинки мындан дагы кандай болбосун кадамдарга бара беребиз. Аркага кайтмай жок бизде. Биз ошол нерсени мындай бийлик бизде балким бул өзгөндө болуп өттү буга чейин митинг. Ал жерге дагы бир канча адамдар келди, миңдеген адамдар келди. Талап болуп атат, бирок бийлик жактан бул талаптарга эч кандай реакция болбой атат. Балким тоготпой аткандыр. Ошон үчүн дагы мындан дагы көбүрөөк болуп бир мындай бийликтин көзүнө көрүнөлүчү. Мындай сестене турган биз алмаштырбайбыз бийликти. Башка кылбайбыз, жөн эле. Чогулуп биз адилеттүүлүктү талап кылгандар Кыргызстанда ак менен караны ажырата билгендер канча экенибизди жөн эле көрсөтүп коелучу буларга. Мына ошон үчүн абалар дагы чакырып кетти. Бардык кайдыгер эмес жарандарды. Кайсы партияны колдойсуң, кандай көз караштасың, ал бул жерде айырмасы жок. Ким болбо адамсың, ак менен караны ажыратып көрүп турасың. Азыркы бийликти ушул Мирлан Ураимовго карата жасап аткан мамилесин көрүп атасың. Ушул канчалык адилеттүү же адилетсиз, ушунун айырмасын билесиң. Кел. Эгер ушуну адилетсиздик деп бааласаң, кел, кошул. Чогуу өзүбүздүн ошол көз карашыбызды туура экенин канчалык адам колдойт ошону көрсөтөлү. Өзүбүздүн күчүбүздү көрсөтөлү. Бул деген сөз бийликти басып алуу эмес, дагы бир жолу айтам. Биз андайга каршыбыз, басып албайбыз, башка кылбайбыз. Болгону бул баягы мындай да жол бербеш керек. Эгер азыр эл ошону көрсөтпөсөк, адилетсиздик боло берген болсо, эл унчукпай кала берсе, бул нерсе өсүп бара берет. Эртең барып, баягы Түркмөнстандагы окшоп, ушундай кулдук уруп туруп, колун өпкөн баягы жалатуучу жерин жалагандар гана күн көрүп, адилеттүүлүктү талап кылгандар, актак, караны кара дегендер бардыгы жок болуп кете берет. Ошого жетип барып калабыз. Ошондон сактаналы, эл биргеликте. Бийликти туура жолго салуучу, бийликти мындайча айтканда көзөмөлдөп туручу жападан жалгыз күч бул эл. Биз ошону мына бийликти бир аз тизгиндейли. Тизгиндеп, булар такыр эле мыйзам талаасынан чыгып кетишти. Биз ошону жолго салалы. Ошол максатта келиңиздер бардыгыбыз биригели. Кызылдарбы, жашылдарбы, көктөрбү, айырмасы жок азыр. Адилеттүүлүк болуп атабы, же адилетсиздик болуп атабы? Ушунун айырмасын көргөндөр келгиле. Эгер ушул адилеттүүлүк болуп атат, рас болуп атат десеңер, силердин керегиңер жок. Биз билебиз силердин ким экениңерди. Рас болуп атат дегендер. Биз Мирлан мырза чыкса, буюрса да келечекте максаттарыбыз көп. Көптөгөн эл жер үчүн кызмат. Биз мамлекеттен эчтеке сурабайбыз. Айлык сурабайбыз, кызмат сурабайбыз, башка сурабайбыз. Жөн эле биргеликте эл жер үчүн, улутту түптөө үчүн, өлкөнү өнүктүрүү үчүн жасаачу ниет максаттарыбыз өтө көп. Анын үчүн бизге эчтекенин кереги жок. Биз депутат деле болбойбуз. Биз бир кызмат деле иштейбиз. Болгону эл жер үчүн жасайбыз. Ошондуктан келиңиздер. Чындап Кыргызстанга күйсөңүздөр, Кыргызстанды сүйсөңүздөр, келип катарга кошулуп, Кыргызстан үчүн азыр адилеттүүлүк тарабында чогуу турайлы. Мирлан Ураимовго боштондук, да? Макул, көңүл бурганыңыздарга рахмат.
Кайрадан жакын күндөрдө эфир аркылуу жүз көрүшкүнчө Алла насип болот. Аллахка аманат. Өзүң жакшы неме. Өзүң журналистсиң да өзүң өтө